Адамдар бактылуулукту ар кандай себептерден издесе, бүгүнкү Сокол медианын каарманы Бектурсун өзүнүн кылган ар бир кадамынан бактылуулукту көрө алат. Бүгүнкү каарманыбыз дал ушул келечек реабилитациялык борборунду дарыланып жаткан учуру биздин каарман менен биргеликте таанышып көрөлү. Стараюсь, но это тоже только одно с этими кольцами могу сделать. И второе это боксировать. Грушу боксерскую. Но не совсем получается иногда. Вот, как бы пытается. То есть объем движения вот эмеректа. Аракети бар, бирок вот колу ушу спастика тышкан эле алып койсок эле жакшы болот эле да. Вот так вот могу встать. И куда поехал? Опа. Вот так могу боксировать. Только иногда бывает трудно. Ничего. С этой ногой и с Ничего. этой спастикой. Ошондо баягы сиздер барып операция кылдырсаңыздар, Бектурсун эркин эле ошол боксердук баягы мүшөктү ура алат экен да, Да, ошондой ура алат. жетишкендиктерге жетип алат экенбиз. Колунда, бутунда спастикасы, денесинде, моюнда спастикасы тышкан баарын алып салат экен да. Ошо врач уникальный операция жасайт экен. Ал операциянын аталышы фибротомия поврежденных мышц дейт. Жылдызы бирок Бектурсун аябай аракетчил экен, бизде тосо болгондо сиз айттыңыз, эң алгачкы кадамдарын дал ушул залдан жасаган депчи. Да. Сиздин жардамыңыз менен, сиздин баягы көмөгүңүз менен Бектурсун өзүнүн алгачкы кадамдарын жасаган турбайбы? Демек айыгып кетишине баягы кепилдиктер бар экен да. Да, кепилдик бар. Ушу спастиканы алсак эле басып кетебиз деп ушундай чоң үмүттөмүн. Анан мен аябай ишенип атам. Мисалы, ушу төрөлгөндөн баштап эле теге 6,5 айлык болуп төрөлгөндө ошондон баштап эле күрөшүп келатабыз. 1,5 жашка чыкканда ушундай диагноз коюшту. Анан үйдөгүлөр дагы принимать эткен жокпуз, мындай өзүбүзгө кабыл алган жокпуз. Жок, ушу сөз аябай кулакка жаман угулат экен деп ичибизден бушайман болуп, бирок да болгон аракеттерди жасадык. Не бойся. Опа. Так. Все, опа. Ну, давай. Вперед. Аккуратнее с левой ногой. Ага. Потому что растянулась она. Хорошо прям. Так. Ну, как-то так получается. Правда, иногда ранее было вообще, как карате пацан такой вылетает же и ногу вверх. А сейчас наоборот, не выпрямишь, не согнешь иногда. Келге ушу спастикада кармап атат. Каалашынча бүгө албайт. Мисалы, азыр сол бутун түздөй албай атат да, спастика кармап атат. Анан бир настрой кылып, бир опора кылат. О, молодец. Или как согнешь Теперь. из-за спастики. Вот. Так, корпус. Прямо держи. Опа. Так. То не вовремя выпрямишь, то не вовремя согнешь. Давай, старайся, балам. Ты же сможешь, ты же сильный у меня. Так. Так, давай. Мойнуңду түз кармаганга аракет кыл, спинаңды түз. Ну, давай. Устал? Чуть-чуть. А так ушинтип басабыз. Ушу площадканы 4 жолу айлансак, ошондо 100 шаг жасайт экенбиз. Вот, Уже никуда не хочется. Давай. Ну, давай, ножку выпрямляй. Если ты устал, я тебя на коляску посажу. Да уж. Устал? Нет? Чуть-чуть. Вот уж жардам берейин десем, көмчүлүктү ясам дей берет да, вот пытается. 2-й этаж, а нам надо на 3-й этаж, балам. Это он спускается вниз. Спускается со А нам 2-го надо этажа, наверх, да? поэтому она же у нас. Ну, давай. Эжеке Бектурсун сиздин биринчи небереңиз турбайбы? Ошол Бектурсун төрөлгөндө алгач колуңуз калганда сезимдерди айтып өтсөңүз. Неберем болсо биринчи, тунгуч неберем, анан 6,5 айлык болуп төрөлгөн. Ошонун кесепетинен ошо ДЦП оорусуна чалдыгып калдык. Анан биринчи жолу эле мен көрдүм. Бул кичинекей 850 граммдык адамды көргөндө уже сөз дагы жок болот экен. Бир жаш эле тим эле буркат деп эле что-то эме болот экен да, тим эле аябай тим эле бук болуп жарылыштай болуп кетет экенсиң да. Анан ыйлай берсем эле заведующий айтты, эми Кудайдын колунда.
Будем надеяться деди. Анан сразу эле эмеден чыгарып салды. Ошо эмеден реанимация жактан. Анан 3 айдан кичине ашыгыраак ошо жаттык күбөстө на сохранение, да. Анан ошентип 3 айдан кийин роддомдон алып келдик июль айында, как раз 12 мартта төрөлгөндө. Анан сыртта 40 градус ысык болсо, биз болсо бутуна грелка, бутылки вот эти теплые, обогреватель сайып, ошо квартирада жашачубуз, многоэтажный квартира сай, анан ошол жакта ошондой шарт менен. Анан жарым жылдан кийин эле ошо өз мамам көрдү, биринчи адам болуп. А так жесткий карантин, ковидте карантин койгондой эле коюп салдым баарына. Ата-энеси жөнүндө айтып өтсөңүз. Ата-энеси эми папасы мамлекеттик жумушта иштейт. Вот, мамасы болсо швея болуп иштейт. Анан тилекке каршы турмуштары кандай болот экен, ажырашууга туура келди. Ошондой чечим кабыл алышты балдар. Анан мен неберемди өзүмө калтырып калдым. Эмеселер жашсыңар, турмушуңарды кура бергиле. Тем более мындай оорубаган бала болсо бир жөн. Спокойно метет элем, бирок дегенде мен болгон жардамымды берейин деп, өз жумуштарымды жыйыштырып эле ушуна беремди алып калдым. Анан азыр болсо Кудай шүгүр, мен дагы Аллага миң мертебе ыраазымын. Эмне себептен интеллект сохранный, көпчүлүк нерсеге кызыгат, окуусу жакшы. Канча жашында колуңузга алдыңыз Бектурсунду? Где-то 7 жашка чыкканда ошондо плотностью жумуштун баарын жыйыштырып өзүм алдым да. Мурун биз баарыбыз чогуу эле жашачубуз да. Анан эртең менен жумушка кетем, кечинде келем, бала баары мен менен жатат, мен келсем сагынып калат дегендечи. Ошол Бектурсун келечегин ойлоп, өзүнчө жашын алып, эмоцияңызды чыгарган учурлар болобу? Ой, болот эми. Ойлойм да, эми мен деле вечный эмесмин, атабыз деле вечный эмес. Анан ошо эне атасы менен байланышын таптакыр үзбөйм. Мен дайыма айтам, убакыттыр аз, билип атасың азыр алар иштеш керек, папаң да мамаң да иштеш керек. Алар сени жакшы көрөт, бирок өзүнчө. Мама по-своему любит, папа по-своему любит. Ну, а я же уже все работы переработала, я уже свои отработала, вот теперь я с тобой. Деп ушундай түшүндүрөм да. Вот, анан акылды бала баарын деле түшүнөт, ошон үчүн вот как-то правильно воспринимать этет да. Анан кээде телефондон сүйлөшүп калат, журсо деген атасы үйгө келип калышат. Урматтуу кыргыз элим, мен Бектурсундун чоң апасы болом. Бектурсун неберем 14 жашка чыкты. 6,5 айлык болуп төрөлгөндөн кесепетин ошо ДЦП оорусуна чалдыкты. Көп жылдан бери күрөшүп келатабыз ошол оору менен. Анан ошо жакында эле ошо Украинада жашынакай операция жасайт экен, ошо спастиканы алып салат экен, тырышкан, ошо спастика деп коет. Ошону берем, ошо спастикасы эле көп нерселерден кур калтырып атат да, мындай калышынча кыймыл аракет кыла албайт. Ошо спастикасынын айынан. Анан ошо врач бар экен Украинада, операция жасаса спастикасын алып салат экен. Ошо спастикасын алып салса эле ошо неберем буту да басып кетип, өзү да тамактанып, өз алдынча көп кыймылдарды самостоятельно кылат деп ишенем да. Аябай ошо ишенем. Ошо операция эле керек, анан ошо операциясы кичине бизге каражат жетпей атат. Ошондуктан силерге кайрылган себебим Рамазан айында, ушул ыйык айында жардам берсеңер жакшы болот эле. Ошо биргеликте Бектурсундун келечегине чогуу бир күрөшүп, ошо дагы бир кыргызстандык жаранды укуктуу болсо деген ойдомун да. Ошо баарыңарга чоң рахмат.